Абу Хурайра деген пайгамбарыбыздын улуу сахабасы айтат. Мындан риваят кылат. Ал киши ушул жашоосунун аягында ооруп жаткан учурда башка сахабалар зияратына келгенде Абу Хурайра разияллаху анху ыйлайт экен. Ыйласа жандан сахабалар сураптыр. Эмне үчүн ыйлайсың деп. Десе жанагы сахаба айтыптыр. Сапарым, бара турган сапарым алыс дептир. Бирок аз гана азыгым бар дептир ошого. Эми бул алыс сапардын аягы барып, бейиш менен бүтөбү же тозок менен бүтөбү ошону билбеймин деп ыйлаган экен. Улуу сахабалар, алардын ибадаты, алардын жашоосу кандай? Аларга салыштырмалуу биздин жашоо кандай акыретке болгон жашообуз. Ошондой улуу сахабалар өлүмүнүн аягында, жашоосунун аягында көз жашын төгүп ыйлап жатат. Ушундай бир сапарга, алыс болгон сапарга кетип жатамын. Бирок аз гана азык менен бара жатам дейт. Бул сапардын аягы барып бейиш менен бүтөбү же тозок менен бүтөбү билбеймин дейт. Ошон үчүн ыйлап жатам деп.